Сергеев Алмаз Анарбекович сыйланат медальмен. Чаткал районунда улуу жеңиштин 80 жылдык майрамы өзгөчө салтанаттуу белгиленди. Бул аймакта оруктун 30дан ашуун ардагери бар. Кан майданга эмгек кылып, талай иштерин аткарып, даназыктарын фронтко жөнөтүп турушкан. Согуш ардагерлери жок болгондугуна байланыштуу эмгек ардагерлерин жана ошол мезгилдерде тылда эмгек кылып, бирок каттоого алынбаган ардагерлерибиз бар болгондуктан аларга сый урмат көрсөтүү жана келечек муундары болгон жаш муундарга таалим тарбия берүү, аларды эстен баатырларды эстеп түбөлүккө эсте сактоо максатында атайын иш-чаралар болуп өттү. Жамгырдай жааган окту аралап, отту кечип, кан кечип, согуш талаасындагы салгылашууда жанын аябаган аталардын эрдигине таазим. Кыргызстандан, анын ичинен Чаткал районунан 1941 жылы душмандарга каршы миңдеген жоокерлер аттанган. Алардын кай бири дайынсыз болуп, аз гана санда кайтып келген. Быйылкы улуу жеңиштин 80 жылдык маракеси аябай мурунку жылдарга караганда жогорку деңгээлде өтө шаңдуу, өтө чоң даярдыктар менен өттү деп айта алам. Ушул чоң эмеде тылда калган аялдардын эмгеги зор болгон, ошо орукчулар согуш убагында аялдар өтө күч берген, эркектер согушка кетип аялдар калган, ошолордун орукчу аялдардын образын алып келди элек. Айлана тынч, жашыл көктөм, жаздын кереметтүү жыты. Бүгүнкү иш-чарада согуш мезгилиндеги элдин кыйын жашоосу, азап кайгы тарткан элдин кыйынчылыгын чагылдырган маданий программа тартууланды. Ошол оруктун, согуштун катышуучулары, аталарыбыздын урпактары, сиздер отурасыздар. Мен сиздер менен сыймыктанабыз. Ошондой аталарыбыз мекенди коргоп, миңдеген ашык адам Чаткалдан барып, көпчүлүгү кайтпай калган. Кайтып келген аталарыбыз дагы кайра келип Чаткал районунун түптөлүшүнө, мамлекеттин түптөлүшүнө абдан чоң салымдарын кошуп келген. Тынчтык жашоо, эбегейсиз чоң байлык өлкөбүздө ар тараптуу өнүгүү болсун, балдарыбыздын келечеги кенен болсун, жашасын Кыргызстаным, дүйнө элинин тынчтыгы, бүтүндүгү үчүн дайыма биргебиз деген каалоо тилектер айтылды. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, Мухаммедалы Эшназаров, Чаткал районунан.